Кыргыз Республикасынын биринчи вице-президенти жана биринчи премьер-министри Насирдин Исанов көзү тирүү болгондо азыр 70-ке чыкмак. Ал 1943 жылы 7 ноябрда Ош областынын Нокат районундагы Көкпел айылында туулган. Кичинесинен зирек, билимге ыктызар болгон жигит мектепти аяктаган соң Москвадагы инженердик курулуш институтуна окууга тапшырган. Бирок биринчи жылы экзаменден жыгылып калып, бир жыл ошол жерде жумушчу болуп иштеген. Кийинки жылы аталган окуу жайга кайра тапшырып, институтка кабыл алынат. 1966 жылы Москвадан жогорку окуу жайды бүтүп келип, Кыргыз СССР курулуш министрлигинин алдындагы Ош шаар курулуш трестине жумушка орношуп, ошол тармакта ар кандай кызматтарда иштей баштайт. 1990 жылы күзүндө Кыргызстанда чоң саясий өзгөрүүлөр болуп, республикадагы бийлик алмаштыруу жана башкаруу системасын реформалоо иштери жүрө баштады. Ошентип, октябрь айынын акырында Кыргызстанда президенттик бийлик институту киргизип, жогорку кеңеш аркылуу республиканын биринчи президенти шайланмак болду. Кыргызстандын президенттигине Исановдун талапкерлиги ошондо ысык көлдүк депутаттар тарабынан көрсөтүлгөн. Эмне болгон күндө дагы ал мезгил бийлик коомдук пикирди эске алган. Кыргызстанда чыныгы демократия өкүм сүрө баштаган мезгил болчу. Ошондуктан биринчи президент Аскар Акаев коомдук пикир менен эсептешип, өзүнүн атаандашы Исановду ошондо жаңы ачылган мамлекеттик экинчи кызмат Кыргыз Республикасынын вице-президенттигине дайындайт. Арадан 2 ай өтпөй 1991 жылдын январь айында Насирдин Исанов жогорку кеңештин кубаттоосу менен өлкөнүн министрлер кабинетинин башчысы, Кыргыз Республикасынын биринчи премьер-министри болуп калат. Кыргызстандын экономикасы боюнча бүт жоопкерчиликти мойнуна алган премьер-министр Исанов бул кризистен чыгуу үчүн бүт күчүн жумшап, бар дити менен иштеп жатты. Бирок анын ишмердиги көпкө узаган жок. 1992 жылдын ноябрь аягында өкмөт башчысы Насирдин Исанов автокырсыктан көз жумду деген суук кабар угулду. Ошол каргашалуу кырсык болуп, Насирдин Исанов о дүйнө аттагандан кийин дароо эле маркумдун жаркын элеси үчүн анын ысымы насип буйруп биздин мектепке берилген. Ага чейин биздин мектеп орустун улуу окумуштуу Михаил Васильевич Ломоносовдун атында эле. Ушундай чыгаан, өзүнүн кыска өмүрүн эли үчүн аябаган, көрөгөч, адамгерчилиги эң жогорку болгон улуу саясий ишмер Исановдун атын алып жүрүү биз үчүн канчалык сыймыктуу болсо, ошончолук жоопкерчиликтүү да. Райондогу өзгөчө болгон бул жатак гимназия мектебин иш билги Нусупбеков Асан Мамашевич 14 жылдан бери жетектеп келүүдө. Аталган мектепте учурда 770 окуучу билим алат. Алардын мыкты окуп, ар тараптан өнүгүүсү үчүн жан үрөп 50 мугалим, тарбиячы эмгектенишет. Алардын дээрлик көпчүлүгү тажрыйбалуу жогорку категориядагы мугалимдер. Албетте, жыл сайын активдүү келечектен көптү үмүттөндүргөн жаш адистер да жамаатка кошулуп турат. Мектепте гимназия статусуна байланыштуу бир нече тереңдетилип окутулуучу сабактар бар. Окуучулардын жеткиликтүү билим алуусу үчүн окууканалар талапка ылайык уюштурулуп, иш жүргүзүлөт. Мисалы, эң мыкты кабинеттер: химия, биология, математика, орус тили, башталгыч класстар. Мега билим долбоорунун жардамы менен 2012-2013 окуу жылында компьютердик каана уюштурулуп, 15 дана компьютер алынып келинди. Учурда
окуучулар заманбап технологиянын бул түрүн кеңири үйрөнүп, мыкты иш алып бара алышат. Кыскасы, биздин мектеп олимпиадалардан республикага чейин жетип, райондук, областтык кароо сынактарда спорттук мелдештерде алдыңкы орундарды эч кимге бербей келет. Бул болсо улуу инсан Насирдин Исановдун атына дак түшүрбөй, анын атын мындан ары да өчүрбөй сыймыктануу менен алып жүрүүбүзгө шарт түзөт деген ойду агийнелейт. Учурда мамлекетибизде улуу инсандын өзүн эмгегин эстеп, анын 70 жылдык урматына ар кандай иш-чаралар уюштурулуп жатат. Телевизордон жана радиодон анын өмүр баяны жана ишмердүүлүгүнө арналган атайын чыгарылыштар, газеталарда макалалар жарыяланып, коомчулукта кызуу талкууланып жатат. Кырсык болгон жерде так өзүнө башкача айтканда Мойнок айылына да анын эстелиги тургузулду. Насирдин Исанов саясий мамлекеттик ишмердиги, өзүнчө бир доордун, системанын таза үлгүсү болчу. Исанов өзүнүн ак эмгек, таза жүзү аркылуу тапкан кадыр баркы менен мамлекеттик ишмер катары тарыхта калды. Автокырсык, карс көрсөткөн көз ирмем, агай жатат жибек мүнөз көмүлгөн, жер үстүнөн таппай калдык өзүңдү, 49 жаш курагында жетилген. Жангандай көзүң каухар өчүп кеткен, жашынып капастыкка өтүп кеткен, шум ажал карын төгүп жармашты да, алп оюң алып жетпей анан бөктүң, сен бир топ залкар элең чалкалаган, сезимден от ыргыткан чарчабаган, бүркүттөй терең сүрдү көзүң менен, бүк түшүп жатып калдың асыл адам. Кошкун эми түбөлүккө келбейсиң, тирүүлөрдү, өлүктөрдү эскерүү, өлбөй калып түркүк болуп адам, эрте кеч өлүмгө бир кез келүү. Автокырсык, карс көрсөткөн көз ирмем, агай жатат жибек мүнөз көмүлгөн, жер үстүнөн таппай калдык өзүңдү, 49 жаш курагында жетилген.